Ассалаумалейкум туғандар. Қандайсыңар, тынсыңарбы? Мына ақыл үйретуші емес қой. Бірақ мына жолды қылғандар гәңгір болашпы деймін де. Жанында болса сөгіп тұрып жебегенде жедіріп қойын дейсің де. Мына безің отса сүйлей әлбейсің де, мына жолды қаралашы, жолдың ақуалы не. Адам гәңгір болашпы. Мына қыш малына, қыш келгенде мына тип жолды қозып, пробка саздавайт етіп, мына ылай, чоң, ушуну күн ысықта қылсаңар, жай менен жатты. Мына қышындасы келіп чукуп, шунда таштап аттыңар. Бір кәләңәр иштетпейсіңер бе? Асфальт ең самый дешевый материал ғой. Бізде бекер жатат, чағыл жатат. Мазут болса эле болды. Келіп трамбовка қылдың, таштап қойып кеттің. Bir күнде қылып қойса болады мына жердечи. Мына жолдучу. Азыр мына Сымытыға, Кеңешке, Күкүн көчөсү арауыңа кеткен. Ал жақтан мысалы Кеңештен бирөө катты оорукчан болду, скорый чакырган болсоң, мына жерде жизнь жетпейт да. Жеткичекте адам өлөт. Жолсоң обратно келет, ушу жолдо өлөт, ушу жолдо жан берди деген ушул болот да. Кийин бирдеки болсо ушул жерде мен атам же апам жан берген жерде, досум жардам бергенде айта турган болуп калды. Мына жолдун капатасын каралы. Зачем кереги бар? Мына эски асфальт менен түрөрбөй, ушу бүтүрбөсөңөр. Планды кылып туруп, техниканы запаска коюп туруп, анан дальше жолду баштабайсыңарбы? Bir күндө бүтүрүп кетпейсиңерби? Майле Кыргызстанда bir күндө бүтүш нереально де. Bir жумада бүтпөйсүңөрбү? Bir жума жолду жаап кылам, объезд кылып через арек менен салып тур жолду. Бул тоолам, мына кете турган болсочу Кыргызстан жизнь өнүкпөйт да жетин. Мынаны азыр тендер жарыялаган. Тендерге нормальный кымбат баада койгон бир 10-20 техникасы бар фирмалар бааны коет, алар кымбатыраак коет. Не техникасы көп, тез болот, адамдары көп. Аларга бербейт. Анан байкуш бир кыргыз келет. Эски 89-жылкы КамАЗы мененчи. Мен асфальтты башам деп тендерди ошого уткузат. Эң арзан берип туруп. Мына капатасы иш ушул. Бердичи 6 саатта казып койсо, 4 экскаватор алып кел. Каздың асфальтты алдың эски. 20 та хова коюп кой. Жүктөп кеттиң. Эртеси 20 та хова, 20 жолду ташса болот, чагылдычы. Төгүп туруп, основаниясын кылып туруп, трамбовканы кылып туруп, онун эртеси күнү чарт асфальтты басып сал, Мынаны карачы, мына канча адамдар ишке кеч калат. Мына 3 километр, 4 километр жерди 1 саатта өтөсүн да. Машинаны ходовой кетет, тарактап, шарактап өлдү жетин. Мына сөгүнбөй, бир жакшы адам болоюн дейсиң да, мынаны капатасын карапчы. Мына жол жасагандар, мына мэрияда иштегендер, Кыргызстандын өкмөттө иштеген кыргызстандыктар, кыргыз элим кичине ойлонойлучу, мына өзүбүзгө күйөлүчү, мына каралачы элдер. Мына чаң болот, аз күн чыккандачы, чаң болот. Мына жерде элдер жашайт. Аларга канча өпкөсүнө зыян, машинанын капатасын кара, мына машинаны жугайсыңар дейсиңер, мына кантип түшүп мына ушундай жолдо жүргөн болсоң, зачем кереги бар, ушуну күз келгенде, мына кышка жакындап калганда казып туруп башташты. Ушуну эртерээк ойлонсоңор бой, мына жанымда болгондочу шапалактан берип туруп, бетке берип салат элем деген. Ушуну ким инициативасын көтөргөн болсо, жанындагы ошо адамдар болсо, башына чагып коелочу, мазгоюп мынаны эртерээк бүтүрбөй элең деп. Же эртерээк баштабайсыңбы деп. Бирок мына мен айтты дейсиңер, спор да, мынакачы спор. Эртең ушу видеолорду тартып Ташиевке чыгарайлы, жеткизели да. Ташиев менен Садыр Жапаровга жетсе, Ташиев келет, заратты берет, анан эртеси күнү асфальт болот да. Ана тыдагы объездной көчөгө окшопчу. Ташиев келип сөктү. 3 күндө асфальтты басып бүттү. Уятты, мына сөктүрбөй эле, уруштурбай эле, мындай өзүңөрдүн инициативаңар менен кыла бербейсиңерби? Эсептеш керек, биринчи анализ кылыш керек. Акча жетеби, жетпейби тендерге? Акча жетеби, шарт башта. Бизде мына тендерге условияны эң төмөн берген беге кылат да. Гәңгир бассын болуп,
мен албаш керек төмен бергенге. Качественный сроко, мынанча сроко бүтүрөм, мынандай качество мен кылып берем деген, ошо качество за качество отвечать эткен адамга бериш керек. Бизде толукка мазга жоктур да. Иштей албайсыңбы, кетпейсиңби нары? Мына мэрияда кимдер бар мына жол Минтранс мына ойлом келеңер иштетпейсиңер, мына карачы баткак болуп жатат. Бир стратегический жол бул. Эртең мазар өтөт. Тоолду мына келеңер ошим иштебейт да мыначы. Уят ошо ишти баштадымы шарт бүтүрүп койду, обязательно 3 жыл 4 жыл созбостончу. Бүтүрө албайсыңбы, баштап эле коён да эски жол менен жүрө берсиң да. Яман болсо качап асфальттан, мына карачы ылай. Ушулчу, ушу ылай. Мына келечек шаардын так ортосуна барат да. Баллондун протекторунан жармашат ылай, ошо менен кетти. Шаардын ичи пробка, 20 айда айдап барасың, келечекке барып түшөт да. Бүткүл ош шаарына зыян келип атпайбы? Бул күкүмүк ачасы всегда түнү саат 3-пи 4-пи пробка ушу жолдун айынан келеңе ушу бирдеке деп айтайын дейм, ушу тил барбайт да. Уят мына уят мына видеонучу класстан басып канча кыдышат Садыр Жапаровго жетсин. Мына мазгаевтордун иштен алгылачы. Алып нормальный кадрларды койгулачы. Мына биздин кадр маселеси вообще проблема да. Иштей турган ушунчалык патриот жигиттер бар, мен иштейм. Элим үчүн, жерим үчүн канымын, жанымы берем депчи. Азыр мынаны карагыла, уяттай эркекчи, сөз жок да, мындай кете турган болсо Кыргызстан 30 жылда өнүкпөйбүз, ачык айтайынбы?